Assalamu alaikum ажыке дейт, мен bir kız менен сүйлөшүп жүрөм дейт. Ушул жери болбой калыптыр да бир турганым. Ал бир турмуш көргөн дейт. Мен бойдокмун. Ал аны күйөөсү урат экен, боюнан алдырган дейт. Алдырган экен, уруп жүрүп боюнан түшүп калыптыр дейт. Ал ажырашкан, мен аны жакшы көрөмүн. Аны ата-энеси кызым узакка бербеймин деп жатат, эмне кылсам болот? Ал кыз өзү Баткенден болот, мен Аксыдан буламын. Мен оюмча Аксы менен Баткен өтө деле алыс эмес. Аксы Жалалабадта, туурабы? Ар жактан бир аз эле түшсө, оштон ары өтүп туруп эле азыр Баткендин жолу зымырап жасалып калган. Тез эле зымырап учуп барат. Ал керек болсо эми Баткен менен көл деле алыс эмес. Жолдо эле түшүп атат жаңы. Азыр мынакей биздин башчыларыбызга Аллахым ар дайым туура жолду, ар дайым бекемдик насип кылсын. Мына элине жакшы кызмат өтөп атат. Азыр учактар келди. Азыр Кыргызстан деңгээлинде мындай бир алыс деген шылтоо өтпөй деле калды азыркы заманда. Ошон үчүн элден чыккан кыз эми бул катуу угулуп кетиши мүмкүн, бирок чындап эле сиздин ата-энеңизди макулдеп, алар эп сөзгө келип калышса, эртең ошол жубандыгын мойнуна, бетине кармап, бетине салып отурбасаңыз, анын алыстыгы жок. Биринчиден, анан бул маселеде могу 570-суроодо биринчи күйөөсү менен анык ажыраштыбы, талак алганбы, ошону тактаңыз сиз. Көңүлүм бар эле деп, анан аял киши кокус алдап койгон жагдайда, акыйкатты толук айтпай койгон жагдайда сиздер нике кыйып жашасаңыздар, нике өтпөй калышы мүмкүн. Өтпөй эле калат биринчиден талак болбосо. Экинчиден, негизи шариатта эң жакшысы, сөздү туура түшүнүңүз, фикл аулавият деп коет, эң жакшысы тең менен болгон жакшы тизек кагуу менен. Сиз турмуш зинага барган жоксуз, үйлөнө элексиз, сиз өзүңүз сыяктуу бекир кызга үйлөнгөнүңүз жакшы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: алейкум бил абкар. Мына быйыл Чубак устазыбыздын академиясында келерден алдын бойдокторго лайфхак катары 40 хадисти айтканбыз. Бактияр мырзабыз Аманат медиага сонун жүктөгөн аны. Ошол жерде Шейх Мулла Али Кари рахимахулла төмөнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисин алып келет. Ал хадисти бир канча алымдар бизге жеткирип берген. Сахих хадис, тастыкталган. Ишенимдүү хадис. Алейкум бил абкар. Колдон келсе, өзүңөр бикир болсоңор, бикир турмушту көрө элек, кызга үйлөнгүлө. Бир канча пайдаларын эскерген. Фаиннахуна азаб афвахан. Алардын тили ширин болот. Мындайча айтканда, оозу жаман сөзгө үйрөнө элек болот. Ва антaqu архаман, жатыны таза болот. Ошо силерден Аллах таалам балага мүмкүнчүлүк берсе, тагдырда жазылса, анын жатыны таза болот, жана айдал элек дың жердей болот деген сөз. Ошол анан жок көңүлүм келип калды, ата-энесинде эпке сөзгө келтирем десеңиз, өзүңүздүн ата-энеңизден уруксат сураңыз. Анан үйлөнгөндөн кийин эртең аялыңыздын жубандыгын бетине салып, кадырын төгүп отурбаңыз. Ушул нерселерге бекем болсоңуз, анын ата-энеси ыраазы болсо, сиздин ата-энеңиз ыраазы болсо, өмүрдүн акырына чейин бекем ниет кылып сүйүп өтөм, колдоп өтөм десеңиз, анда эмне үчүн болбойт ал учурда.